Assalamu alaikum туғандар. Мен қысқа нұсқа қайырлам. Кеше тамағым ауырып қиналып атат. Сілердің дуаңар менен жакшы болуп кеттим, Кудай кааласа баары жакшы. Чеченстанның президенти Рамзан Кадыров бир жаран үчүн башка мамлекетке уруксат алып, мындай кырдаалда болсо да өзүнүн жаранын тик учак самолет менен алдырды. Караңыздарчы, кандай деген лидер. Биз кыргыздар өкмөтүбүз баш болуп, президентибиз төш болуп, бийликтегилер амалкөй адамдардын келе соолугу кечегинде Чубак Ажы Жалилов дүйнө эли тааныган, арабтар тан берген, керек болсо ислам динине канчалаган мээнетти кылган инсаныбызга бир тик учак таап берип, тик учак менен жеткизип бергенге кудурети жетпеди. Кудурети жетет эле, башы жетпеди, акылы жетпеди, кемчинтойлугу жетпеди. Өкмөттүн өкүлдөрүнөн бирөө бар сөз сүйлөгөн жок. Эл кырылып атат, бирөөнүн көчүгүн көтөргөн жоксуң. Келип, Чубак Ажы жөнөкөй жаран эмес болчу, кандай күчтүү инсан болчу. Ислам динине кызмат кылган, элди тынчтыкка чакырган, ыйманга чакырган адам болчу. Силерге окшогон келе солордун бирөө келип жардам кылган жок. Учак менен жеткирип берсеңер болот беле? Болот болчу. Бишкектен базар коргонго чейин өлүгүн машинеге салып алып келди. Уят эмеспи? Акмактар келип, ошол жерде сөз сүйлөп койсоңор болмок. Президентибиз кайрылуу жасап койсо болмок телевидениядан. Көңүл айтып. Силер адам эмес экенсиңер. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулары. Кечинде Чубак Ажы Жалилов устазыбыз, агабыз, байкебиз, агайыбыз абдан оор абалда улуттук госпиталга келип түшкөн. Келип түшкөнүн өз көзүм менен көрүп турдум. Жанында бир таксылар бар болчу. Келип аябай оор түштү, дем ала албай келип. Мен унчукпайын деген, бирок жан дүйнөм мындай билген чындыкты карап туруп унчукпай койгонго уруксат берген жок. Бул шалаакылык, бул кенебестик, мындай чиреген система көптөрдүн жашоосуна, ажалына себепкер болот деген үмүт менен бул кайрылууну кылып жатам. Келип түшкөндөн кийин киргенде улуттук госпиталга, московский тараптан киргенде приемный бар, ошо приемныйдын сол жагында 2 койка жасашыптыр, тозулган. Биринчи койкага андан Чубак Ажыдан алдын бир 5-10 мүнөт алдын бир карган кемпир келип жаткан. Ага болсо ошо дем алдыра турган кычкылтек газын кийгизишкен. Андан кийин Чубак Ажы келип жатты. Аябай оор абалда жөтөлүп, дем ала албай кыйналып келип түштү да. Түшкөндөн кийин эми убактылар мен айтпай эле коеюн, канча убакыт өттү ортодон. Жаңылышкан болуп калпычы болбойн. Примерно 10 мүнөт ушундай убакыттан кийин Чубак Ажыга тиги ошол жерде бир врач кабыл алып аткан, приемныйдагы документ толтуруп аткан, анан бир жашыраак кыз, анан бир бала турган. Анан бала: "Эже, мен Чубак Ажыга кийгизейинби?" деди. Дегенде тиги эже чочуп кетти. "Кийгизбейсиңби?" деп кыйкырганда, "Мен сизге жана айтпадымбы?" десе, ортодон бир 10-15 мүнөттөй убакыт өтүп кетти да. Мындай унутулуп калгандай мамиле болду да. Уже ал кезде Чубак Ажы эч кандай мындай сүйлөй алган эмес, аябай оор абалда жаткан. Билбейм, мындай шалтурууга эле мамиле кылынды да. Дароо андай абалда келген, мисалы, тиги кемпир дегени алып чыгарып Чубак Ажыга алып барып кийгизди. Тиги кемпирчи десе, ал башы эчтекеси жок, без сознания, мындай эсинен танган бойдон жатты. Айтайын дегеним, урматтуу президент Сооронбай Шарипович, урматтуу өкмөт башчы, урматтуу министрлер, урматтуу саламаттык сактоо министри, больницага келген, оор абалда келгендерди
мындай кыйнабай дароо реанимацияга албайсыңарбы, урматтуу өлкө жетекчилери. Ошол жерде көрүп жан дүйнөм мындай сыздап кетти. Ошол жерде экөө жалдырап ыйлап жүрдү, алып койгулачы мени апамды, апам дем ала албай атат деп. Ушундай оор акыбал эле. Чубак ажыга балким дароо реанимацияга алып, дароо көңүл бурулганда балким тирүү калмак. Эми бул Аллахтын, Кудайдын кудурети, Кудайдын ала турган нерсеси деңизчи, аралашкан болбойлу, бирок себепкер болуп калат беле деген бир ойда. Мен бул жерде айтайын дегеним, чиреген система, чиреген өкмөт, чиреген башкаруу, жөнөкөй больницага, жөнөкөй ооруканага алуунун, кандай кабыл алуунун эрежелерин билбеген биздин врачтар, ушундай айтсам туура болот го. Ооба, силер врачтар да күнөө эмес. Врачтар айтканын айтып кылып атышат, документтерди толтуруп атып, мен өзүм мамамды калп айтпасам бир 40 мүнөт күтүп документ толтуруп атып киргиздик да. Анан кийин аябай монда тяжелый келгендер дароо алса жакшы болот эле. Дароо, реанимацияга дароо. Реанимацияга киргизбейсиңерби деп бирөөсү айтты, десе реанимацияда место даярдалып атат деди, чубак ажыныкынчы. Ошондой абалы оор. Эгер мындай калп менен кете берсе, абалыбыз абдан оор эле. Ошон үчүн урматтуу чоңдор, больницага дароо алгылачы суранам. Мындай реанимацияга түшкөн, мындай реанимацияда абалда болгон оор абалдагыларды күттүрбөй мындай эс учун жоготуп келип дароо реанимацияга алып, тем более чубак ажыны таанышты ал жерде врачтар. Ушундай мамиле болду. Мен муну айтпай койгонго мүмкүн эмес болчу, балким мага коркутуу, үркүтүү болуп чалгандар болушу мүмкүн. Азыр ГКМБсынан, МВДсынан баарын ойлонуп туруп, анан кийин мен бул кадамга барып атам. Муну айтпасам башкаларга да өлүмүнө себепкер болуп калса, мен бул жүктү көтөрө албайм. Ошон үчүн керектүү жерлерге, байкелерге, кызматтагы байкелерге айтып койдум. Бирок сураныч сиздерден, больницага алып атканда дароо мындай оор абалда келгендерди реанимацияга алсаңыздар, бир система түзсөңүздөр, сураныч. Ато абалыбыз оор экен. Ошол мен буну айтып өзүм жеңилдетип алайын дедим. Кечинде мындан да мындай эмоция менен, түндө эмоция менен айтмакмын. Ошон үчүн өзүм сабыр кылып түшкө чейин өзүмдү кармандым. Ошол керектүү чаралар көрүлбөсө, керектүү эмелер болбосо, реанимация жана улуттук госпиталда ошондой болуп атат. Актала менен Алайдагы больницалардын, ооруканалардын абалын эми бир Аллах билет, анан бир ошол жакта жашагандар билет. Жок, мен оорубай элем, жакшымын. Ошо. Барыңыздарга ыраазымын. Айта турган чындык ушул боюнча айттым. Жанындагылар муну тастыкташат болуш керек. Кудайдан корксо, эгер бийликтен коркуп кызматка кызыктар болушса, жанындагылар анда бир Аллах билет. Мен муну да бир жолу айтам. ГКМБ же бирөөлөр эгер мени коркутуп, үркүтүп ала турган болсо, улуттук госпиталдын кире беришиндеги камералар болуш керек. Кантип жок болушунда ошо камералардан көрүшсүн, кандай мамиле болгонун, канча убакыттан кийин кийгизилгенин, ошо кычкылтек жана эме дем алдыра турчу эмесин, аппаратын. Ошо бош жерден баарын көрсө болот. Мени да ошол жерден көрүп алышат. Ошо. Саламатта туруңуздар, сакайыңыздар, маска кийиңиздер, этияттаңыздар. Абал абдан оор.